урматтуу депутаттар, урматтуу Талайбек Мукеевич, биз эми комитетте карап баарын колдоп бергенбиз, өзүңүз жакшы билесиз. Менде бир эки тактоо иретинде суроом бар эле да. Баягы 2022-2023 жылдары ушул күз кыш мезгилинде баягы 400 миң тонна көмүргө түзгөнсүздөр да, баягы импорт көмүргө сатып алуу боюнча. Ошол жерде кайсыл айда түзгөнсүздөр, канча доллардан? Ноябрь айында түзүлгөн былтыр 400 миң Каражырадан 53,7 доллардан. Ошол мезгилде баягы казактар 35 доллардан түзөбүз деп жүргөндө, анан 53 доллардан түздүңөр беле? Ошо айырмасы бир 7 миллион доллардан ашык болот экен да. Бул кандай, бул мамлекетке зыян болду деп? Жок, бул жерде өзүңөр билесиңер, баягы конкурстун негизинде болгон, мониторинг кылып, ал убакта 35 доллар деген болгон эмес. Эмеге Европага 80 доллардан сатып аткан ал убакта. То биз кеч түзгөнбүз. Бул эң, мен ойлойм, эң жакшы баа болгон депчи. Быйыл андан да кымбаттап кетти. Азыр канчадан болуп атат бүгүнкү күндө? 59 жетпей. 5620 сом. Кандай дейсиз? Тецке келип түшкөнү сом менен. Канча дейсиз? Угулбайрат. Доллар 59 болду доллар. 59, 60-та. Анан ошол Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун быйыл мэрияга өткөзөбүз деп атасыздар да, туурабы? Жок. Качан ошол даярдыктар кандай болуп атат? Бул Министерство энергетикада эле калат. Министерство энергетикада эле калат. Мамлекеттик ишкана болот да. Бул ТЭЦ менен Теплосеть биригип мамлекеттик ишкана кылабыз. Мэрияга эч кандай жана болбойт, өтпөйт. Быйыл мэриянын анча катуу даярдыгы жок болуп калды. Бирок эмдиги жылдан баштап биз бул оюбуздан баш тартпайбыз. Анан дагы ошол баягы алыскы райондорго ошо көмүр жеткирүү кандай болуп атат? Мисалы Чаткал районуна да. Чаткал, Алабук алыскы райондорго кандай жүрүп атат ушу көмүр жеткирүү кышкы даярдыктар боюнча? Бүгүнкү күндө биздин ошо жерде рейстин начальниктери, администрациянын башчылары баары тең, мындайча айтканда жума сайын бизде штаб болуп турат. ОЗП боюнча ал жеринде пока маселе жок. Маселе болбойт, Жок, Кудай буйрса. Болду, рахмат. Мен ошону эле тактап коеюн дегем, рахмат. Ийгилик.